Саламатсыздарбы, мыйзам чыгаруучулар соттордун катарын тазалоону эп көрүшүүдө. Мындан тышкары парламентте кандай жаңылыктар болду? Алгач Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган программанын кыскача түрмөгү. Мамлекет башчысы тарабынан көрсөтүлгөн Жогорку соттун судьялыгына талапкер 5 соттун 3-өө парламенттин элегинен өтпөй калды. Ар бириңиздердин артынан ар түрдүү сөздөр жүрөт. Кудайдын артында да жоопкерчиликти сезип коюңуздарчы. Төрага Дастанбек Жумабеков ЭКОКунун башкы катчысы Томас Гремингерди кабыл алды. Тарых музейинин эмеректери үчүн эле 9 миллион евро каражат жумшалганбы? Мебелдерди көрдүк, сиз ошо ишене аласызбы? Ошо 10 миллион долларлык мебел келген. Мектепте аяктагандардын билим алуусуна жеңилдетилген пайыздан насыя берилет. Ставканын айырмасын бул мамлекет тарабынан мамлекеттик бюджеттин эсебинен толукталат деген сунушту берип жатабыз да. Жогорку кеңеш Нургүл Бакирова менен Кыдык Жунушбаевди Жогорку соттун судьялыгына шайлады. Ошентип президент тарабынан сунушталган 5 талапкердин 2-өө гана жактырылды. Ирина Воронцова, Дамира Орозова жана Айдарбек Алымкуловторго парламент ишеним көрсөткөн жок. Өтпөй калган соттор буга чейин резонанстуу иштерге чечим чыгарганы белгиленди. Сот шайлоонун жүрүшү кийинки репортажда. Сотторду тандоо кеңешинин сынагынан өтүп келген талапкерлердин парламенттин элегинен өтүшү оңой болгон жок. Эл өкүлдөрү талапкерлердин буга чейинки чечимдерин карап, алар үчүн эң ыңгайсыз суроолорду берди. Сотторду баш ийдирип, буйрутма берип келген деп айтылган Манас Арабаев тууралуу суроолор болду. Кому-нибудь из вас когда-нибудь обращался Манас Арабаев? И к кому? Бардык талапкерлер Манас Арабаев менен байланышы жоктугун айтышты. Ко мне он никогда не обращался. Ко мне тоже он не обращался. Мен өзүм сот системасынан 2013-жылы кетип, мына эми 2018 кайрылып келип атам. Манас Арабаевди эч кандай тааныбайм. Депутат Садык Шернияз учурунда саясий буйрутманы аткарып, бүгүн эң жогорку кызматка талапкер болуп отургандар Жогорку соттун судьясы болууга моралдык укугу жок деген пикирин билдирди. Ошол билесиңер, ошол бийликтин Текебаевдин ишин фальсификация кылыш үчүн атайын ойлонуп табылган дата ташталганын чыгып, справкалар менен далилденип отурду. Мына бул жерге келген кандидаттардын көпчүлүгү Манас Арабаевдин кадрлары. Ошол баш ал десе баш алып, бөрк ал десе бөрк алып жүргөн адамдар. Жогорку соттун судьясы болом дегендердин бири Айдарбек Алымкуловго мурда кылмыш иши козголуп, кайра токтотулганы белгилүү болду. Анын НТС каналы боюнча да туура эмес чечим чыгарганын депутат билдирди. Максим Бакиевдин ишенимдүү досу болгон Сергей Костыриндин ишеним катынын негизинде сотко арыз келип түшкөн. Ошол күнү эле бир 2 сааттын ичинде чагылгандай тез аралыкта сиз ошол чечимдерди кабыл алып, ошол эле сот аткаруу департаменти чагылгандай барып туруп, ошол жерде НТСти кавычкада басып калганда барып. Сот реформасы туңгуюкка кабылганын айткан депутаттар сот адилеттигин орнотуу жөнүндө талапкерлерден сунуш пикир күттү. Канча болуш керек айлыктын көлөмү? Коррупция bir 50% азайыш үчүн. Чындыгында соттордун зарплатасын эмесин бир 100 миңге жеткизип, анан талаптарга өзү коюлуп атат, өзү талаптар. Ошондо ойлойт элем мен баягы кичине туура келет эле депчи. Эл өкүлдөрү соттордун декларацияда көрсөткөн мүлктөрү тууралуу дагы сурады. Около 300 тысяч сомов, и в своей собственности я имею квартиру. Кто-нибудь из близких родственников занимается ли бизнесом? Анча-мынча бизнес кылган, крестьянский хозяйство ошондой эмелер бар, а так чоң бизнес мындай эмеден жок эле. Адам тагдырынан акчаны жогору койгон адилетсиз соттордун кесепетинен көптөгөн адамдардын тагдыры талкаланып жатканы айтылды. Буга чейин баарыңыздар сот болуп иштеп келгенсиздер. Бирок ар бириңиздердин артынан ар түрдүү сөздөр жүрөт. Кудайдын артында да жоопкерчиликти сезип коюңуздарчы. Сиздердин астыңыздарда акыйкаттыкты издеп кыргыз мамлекетинин жарандары келет. Бардык сөздөр айтылган соң талапкерлерге жашыруун добуш берилди. Анын жыйынтыгында 2 талапкер Нургүл Бакирова менен Кыдык Жунушбаев Жогорку соттун судьясы болуп шайланып ант берди. 3 талапкер жетиштүү добуш ала алган жок. Эми көчөдөгү, телерадио берүүлөрдөгү көрнөк жарнактар катуу көзөмөлгө алынат. Адегенде кыргыз тилинде, андан кийин гана расмий жана чет тилдеринде жазууга уруксат берилмекчи. Ал эми жарнактардын туура жазылышын шаарларда мэриянын алдындагы мамлекеттик тил бөлүмү, элет жергесинде айыл өкмөттөрүнүн алдында түзүлгөн атайын комиссиялар көзөмөлдөйт. Мындай жобо кайсы мыйзамда каралууда? Кийинки материалда.
Депутаттар тобу тил мыйзамдарынын ченемдерин бузган жактардын жоопкерчилигин кароону сунуштоду. Демилгечи депутат Эмил Токтошевдин айтымында администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексте тил мыйзамдарынын ченемдерин бузган же аткарбаган жактардын жоопкерчилиги каралбай калган. Эркин тандап алуу укугу бузуу, тилди пайдаланууга тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү коюу, мамлекеттик тилди ошондой эле Кыргыз Республикасында жашаган улуттар менен элдердин башка тилдерине тоотпой мамиле кылуу кызмат адамдарынын гана администрациялык жоопкерчиликке тартылышына алып келери белгиленген. Мыйзамга ылайык жарнамалар алгач мамлекеттик жана расмий, анан чет тилдерде жайылтылат. Ал эми депутаттар көчөдөгү көрүнөк жарнактар менен радио, теле берүүлөрдөгү жүгүртмөлөрдү иретке келтирүүгө чакырды. Бүгүн телеарнада жарнамада абдан уятсыз нерселер өтүп атат. Кечки прайм таймда адамдын анатомиялык жактарын кичинекей балдар жаттап кала турган болду. Жогоруда айтылган көйгөйлөрдү жапа тырмак, биримдикти чечүүгө үндөгөндөр да бар. Ушул 21 адам, андан кийин сиз 30 миллион бюджетти толук жетет деп атасыз. Бул 30 миллион менен биз тилдин саясатын жүргүзө албайбыз деп сиз ачык айтышыңыз керек. Айтып атабыз, бирок өзүбүздөн дагы баштайлы. Келиңиздер, мамлекеттик тилде нол жерге министрлер келеби, өзүбүздүн кагаз иштерибизди бардыгын милдеттүү түрдө кыргыз тилде жүргүзөлү, өзүбүздөн баштайлы. Өкмөт өкүлдөрү дагы парламентке баяндама жасарда кыргызча даярданып келүү керек деген сунушту эл өкүлү берди. Кыргызча эле окуп чоңойгон биздин кээ бир өкмөт мүчөлөрүбүз демил эмесин баяндамасын баштабайт эле, мен расмий түрдө уруксат болсо деп өзүбүз ошентип атпайбызбы? Улуттук тил комиссиясынын башчысы Назаркул Ишекеевдин белгилөөсүндө адегенде мыйзам бузган жактарга эскертүү берилет. Ал эми жеке жактарга салынуучу айып пул 1000 сом, юридикалык жактар үчүн 10 000 сом өлчөмүндө каралган. Ошо эскертүү берилгенден кийин бир айдын ичинде баягы талапты аткарбаса, биринчи категорияда жазаланат деп атасыңар. Ошо биринчи категориядагы жаза бул кандай жаза? Эгерде жеке жак болсо 1000 сом, юридикалык жактарга 10 000 сом айып пулу салынат жергиликтүү органдардын өкүлдөрү. Эгерде жеке жана юридикалык жактар айып пулга макул болбосо, анда ал маселе сот аркылуу чечилүүгө тийиш. Ошол тил комиссиясына примери жана башка жерлерде кол койдурмайынча жарнакты жана кафенин же ресторанын названиясын илдирбейт. Тилге туура келет ушул силердин жазганыңар демейинче. Кыргызча биринчи очерет болуш керек. Ошонун 50% кыргызча болуш керек деп. Сиздерде ушул иштейби, иштебейби? Андай мүмкүндүк берилген эмес. Бул жаңы сунушталып аткан мыйзам кабыл алынып калса бизге кичине иштөөгө мүмкүнлүктөр кеңири мүмкүнлүктөр ачылар эле. Ал эми жарнактардын туура жазылышын шаарларда мэриянын алдындагы мамлекеттик тил бөлүмү, элет жеринде айыл өкмөттөрүнүн алдында түзгөн атайын комиссиялар көзөмөлдөйт. Ишти кыйындатып отурбай интернет аркылуу мобилдик тиркемени ишке киргизүү сунушун Жанар Акаев берди. Жана окуу куралдарына башкага караганда сиздер ушу кыргыз тилин өнүктүрүүдө жаңы технологияларды интернетти өзгөчө пайдалансаңар, анткени азыр кийинки муун баары эле интернетте да көбүч. Биз тил комиссиясынын ыйгарым укуктарын кеңейте алабызбы? Мисалы үчүн айыл өкмөттөрү, кээ бир интернационалдык айыл өкмөттөрү бар да, ал көрүнөк жарнактын ката патасына эле көңүл бурбайт. Тил комиссиясы ошого кат жаза алса, силердин айылыңарда момундай жаңылыштык болуп атат, силер сотко берилди. Бул биринчи. Экинчи, тил комиссиясы эксперттик функцияны аткарса, антимонополиялык комиссия эксперттик функцияны аткара албайт. Алар эки министр отурат, алар тилди билбейт, сабаттуу болгон. Үчүнчү, ошол тилдин жанагы айып пулдан түшкөн акчанын кандайдыр бир 20%-ын биз тил комиссиясына берсек. Талкуудан соң мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Парламент 5 канал жөнүндө мыйзам күчүн жоготкондо тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Кайсы бир жылдары буга чейин демилге көтөрүлүп 5 каналды парламенттик канал кылуу сунушталган. Бирок жогорку кеңеште токтом бекитилгени менен 5 канал юридикалыкта иш жүзүндө да парламенттик канал болгон эмес. Ошол себептен жогорудагы мыйзам долбоорун жокко чыгаруу сунушталууда. 10 жылдан бери бул канал өз-өзүн багып келеттиби? Значит, возможность бар экен да. Мындай карап көрсөк, компактный кылып туруп, образовательный канал кылсак, өзүбүзгө да жакшы болот.
Депутат Наталья Никитенко баштаган бир катар депутаттар жакында башкы прокуратурага Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароо өтүнүчү менен кайрыларын жогорку кеңеште журналисттер үчүн өткөрүлгөн маалымат жыйында билдирди. Иш чарага депутаттар Мирлан Бакиров, Мирлан Жээнчороев, Жанарбек Акаев катышты. Депутат Наталья Никитенконун айтымында иликтөө учурунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин далилдей турган бир катар жаңы жагдайлар белгилүү болгон. Считаем, что справедливость должна быть восстановлена. И слова, которые сейчас произносятся с самых высоких трибун о том, что судебная система должна очищаться и перестать действовать по указанию, о том, что суды должны выносить справедливые решения в соответствии с законом, мы считаем, что эти призывы, они должны найти конкретное подкрепление. И для этого есть все основания в отношении Текебаева и Чотонова. Атамекен фракциясы тарых музейинин ремонтуна кеткен каражаттар боюнча көзөмөл органдарына тапшырма берди. Фракциянын көчмө жыйында мамлекеттик тарых музейинин реконструкцияланышын жүрүшү тууралуу маселе каралды. Жыйындын жүрүшүндө депутат Каныбек Иманалиев келишимдин негизинде музейге гранттык каражатты жумшоодон баш тартып, республикалык бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүү чечимине ким кол койгондугун тактоо керектигин билдирди. Депутат Бахадыр Сулейманов куруу сатып алуу иштеринде тендер өткөрүлбөгөндүгүн одоно мыйзам бузуу катары баа берди. Мындан сырткары жыйынга берилген документтерде андагы каржыга байланыштуу маселелерде башаламандык орун алгандыгы сынга алынды. Музейди реконструкциялоодо консультативдик дизайндык иштерге эле 400 000 еврого чукул каражат, жалпы эмеректерге 9 миллион евро каражат жумшалгандыгы белгилүү болду. Фракция мүчөлөрү музейге ремонт зарылдыгын, бирок 5 жылдыздуу отелдердин эмеректеринин баасындай мындай эмеректерди сатып алуунун зарылдыгы бар беле деген сыяктуу суроолорду кабыргасынан коюшту. Эсептеп келгенде жаңы музей салып койчудай баада салыпсыздар да. Ал жер бұл фундаменталдуу курулган. Буяктан жаан аккан жеринен гана авария кеткен. Калганынын баары эски мраморлар, биз көрдүк. Пол мурунку, капталдар мурунку, лестница мурунку, шыптан гана кеткен. Ошо шып 690 миллион сом турат мен такыр ишенем да. Алыскы аймактардагы көйгөйлөр жогорку кеңеште эл өкүлдөрү менен бирге талкууланды. Нарын районунун айыл өкмөт башчылары жана айылдык кеңештин төрагалары парламентте болуп, Нарын районундагы чечилбей жаткан маселелерди тизмектешти. Нарын райондагы социалдык объекттер боюнча сөз кылганда эле кеңеш жана эмгек тала айылдарынын мектептери эске келет. Себеби өткөн кылымдын 60-жылдарында салынган билим уялары учурда кулап калуу коркунучунда турат. Жаракалары 20-25 сантиметр ачылды. Анан улам жылдан жылга кар жаап, жаздын күндөрү күн жааган жылдары жыл сайын жылдан жылга жаракасы ачылып атат. Анан бүгүнкү күндө окуучуларыбызды мына МЧСтен чатырчаларын алып атабыз. МЧСте бүгүнкү күнү биздин мектептин бүтүрүүчүлөрүбүз ошо чатырга экзамен бергенге туура келип атат. Кыйын абалда болуп атат өтө. Бирок мындай маалыматтан тийиштүү мекемелер деле кабардар. Аталган айылдардын мектебин курууга акча каражаты тартыш болууда. Быйылкы переченибиз 26 январда бекитилген, эми кайра өзгөртүү кирмейинче биз ошол бекитилген переченин негизин иш алып барабыз. Бул кайра өзгөртүү киргизип, ошо сунуштап жатабыз. Эгер кирип калса, бул мектептин башталышын биз жүргүзөбүз. Нарын району облустун башка аймактарынан айырмаланып, суу баскан аянттарын насос аркылуу сугарышат. Учурда Куланак айылын суу менен камсыз кылуучу канал оңдолбой, айыл аймагында суу тартыш. Ушул канал абдан эскирди. Мунун мощносту 1 литрине 1800 литр секунд суу сороо турган насоста бүгүнкү күндө аны ала албай калды. 1600 төлүнө сороо атат. Анын алдында 3 айыл сугат суусун сугарат. Каналдын узундугу 41 километр. Ушул канал абдан эскирип, негизинен иштен чыгып калды. Райондогу дагы бир негизги көйгөй бейтапкананын жоктугу. Нарын районунда жалпы 50 миңге чукул калк жашап, сыркоологон тургундар оорукана азабын тартып келишет. Ушул терапия, детский, анан гинекология, ушу 20 койкадан бир 60 койка ачылып берсе, ошо элибизге жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө ушул Нарын облустук бирилтирген ооруканасында көбүнчө ушул неврологиялык жактан жабыркаган бейтаптарга жана терапия жактан соматика ушул 2 бөлүмгө ушу 1,5-2 айлап
кезек күтүп жатуу өтө кыйын учурга келип атат да. Ал больницаны ачаардан мурун жабдыктарын да карап, анткени жаңы технология тегемелердин баарын апарып туруп коюп туруп анан кийин баштабаса бул эмне жөн эле больницаны ачып койгондо болбойт деген бир ой болот. Ошого бүгүнкү күндө консалтинг компания азыр ишти бизде баштап атат. Жерлерге ошо жергиликтүү бийликтер менен чыгат, жеринен көрүп, ошонун баарын изилдеп, канча акча керек, канча керек, ошондон кийин бул маселени мен ойлойм ачууга мүмкүнчүлүк болот деп. Жолугушууга келген эл өкүлдөрү айтылган көйгөйлөрдү бирге талкуулап, аймактардагы иштерди алга жылдырууга көмөктөшө турганын билдирди. Мындай жолугушуулар көп болсо, жогорку кеңеш менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен кызматташтык бекемдей берет. Бүгүнкү жолугушууда, бүгүнкү жыйында көтөрүлгөн маселелердин баарын биз Кудай бурса мына башка дагы депутаттар катышты чогулуп маселенин суроолордун аткарышын көзөмөлдөйбүз. Эске салсак, май айындагы шайлоочулар менен болгон жолугушуу учурунда жогорку кеңештин бир катар депутаттары Нарын районундагы көйгөйлөрдү жеринде көрүп келишкен. Жогорку кеңештеги эл аралык жолугушууларга токтолсок. Төрага Дастанбек Жумабеков ЭККнун башкы катчысы Томас Гремингерди кабыл алды. Жолугушууда төрага Дастанбек Жумабеков өлкө жетекчилиги тарабынан демократиялык түзүлүштү бекемдөө, парламентаризм институтун өнүктүрүү жана мамлекеттик деңгээлдеги реформаларды ишке ашыруу боюнча көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу маалымат берди. Мындан сырткары Дастанбек Жумабеков эл аралык байкоочулар миссиясынын катарында ЭККнун демократиялык институттар жана адам укугу боюнча бюросунун 2017-жылдын октябрь айында өткөн президенттик шайлоого байкоо салгандыгы үчүн Томас Гремингерге ыраазылык билдирди. Өз кезегинде Томас Гремингер да уюштурулган шайлоолордун ачык айкын болгондугун белгилеп, Кыргызстан адам укугун, сөз эркиндигин жогорку деңгээлде сактоодо жана коомдогу парламенттин ролунун маанилүүлүгү боюнча өзгөчөлөнүп турарын билдирди. Вице-спикер Асель Кодуранова Беларусь парламентинин депутаты Геннадий Давыдканы кабыл алды. Кыргызстан менен Беларустун ортосундагы дипломатиялык байланыштардын түзүлгөндүгүнө 25 жыл толгондугун эске салган вице-спикер Асель Кодуранова эки өлкө ортосундагы парламенттер аралык байланыштар, кызматташтык мамилелеринин өнүгүшүнө өбөлгө түзөрүн билдирди. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин төрагасы Исхак Пирматов Кытай элчиси Сия Синхуа менен жолугушту. Баарлашууда ар кандай деңгээлдеги байланыштар Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы чыныгы достук, коңшулук мамиленин көрсөткүчү экени белгиленди. Ошондой эле Исхак Пирматов июнь айында эки өлкөнүн эки жактуу мамилелерин сапаттуу, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине чыгара турган президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга биринчи мамлекеттик сапары пландаштырылып жаткандыгын билдирди. Кытай элчиси Сия Синхуа президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга боло турган биринчи сапарына өзгөчө маани берилип, анын ийгиликтүү болушунун үстүндө иш алып барып жаткандыгын белгиледи. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны быйыл Бишкекте өтөт. Октябрь айынын башында өткөрүү үчүн белгиленип жаткан мындай кереге кеңеш катардагы иш-чаралардын бири эмес. Кечээ жыйынды даярдоо жана өткөрүү боюнча жумушчу топтун кезектеги отуруму болду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Европа, Азия жана Түндүк Америкадагы 57 мамлекеттин башын кошуп турган дүйнөдөгү эң ири эл аралык уюмдардын бири. Анын парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйынынын Бишкекте өткөнү жатканы да Кыргызстандагы эң эле олуттуу саясий окуялардын катарына кирери бышык. Демек, ага алдын ала даярдык көрүүнүн зарылдыгы канчалык экени өзүнөн өзү түшүнүктүү болот. Бул боюнча жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков башында турган уюштуруу комитети жана аппараттын жетекчисинин орун басары Тажимамат Шабалотов жетекчилик кылган жумушчу тобу түзүлгөн. Жумушчу топтун бул жолку жыйыны мурда белгиленген тапшырмалардын аткарылышын талкууга алды. Биздин максат эң биринчиден ошондой бир чоң деңгээлдеги 57 мамлекеттен келген парламенттарды бир жакшы деңгээлде бир тосуп алсакпы деген. Экинчиден бир жерге келгенден кийин аларга биз Кыргызстандын өзгөчөлүгүн бир көрсөтсөкпү деген максат болуп атат. Кыргызстан мына ачык мамлекет. Кыргызстанда өзүнчө мындай бир туристический индустриясы бар, өзүнчө инвестиционный привлекательности бар. Ушул жерге келип туруп эс алсаңар болот. Кыргызстанга келип туруп ажайып кооз жерлери бар. Эс алып, андан сырткары ушул жерге келип инвестицияңарды алып келсеңер болот деген максатты көрсөткүбүз келип атат да. Чынын айтканда мындай ири масштабтагы эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар чанда болот. Абройлуу меймандардын келип кеткенине чейинки аракеттердин баары ийне жибине чейин иштелип чыгууга тийиш. Буга чейин ЭККнун секретариатынын өкүлчүлүгү Кыргызстан аталган иш-чараны
өткөрө алабы деген кыяста келип кеткени да бекеринен эмес. Тосуп алуу, узатуу, коопсуздугун камсыз кылуу иш-чараны өткөрүү менен катар Кыргызстанды мүмкүн болушунча пропагандалап калуу милдети да турат. Бул келгендер биринчиден аэропорттон баштап, түшкөндөн баштап ошол жерден Кыргызстанды булар таанып баштайт, билбегендер, көрбөгөндөр. Биринчи келгендер да бар арасынан. Анан кандай деңгээлде биз аларды тосуп алсак, кандай деңгээлде биз алардын коопсуздугуна камсыз кылсак, кандай деңгээлде биз ушул иш-чараны өткөрсөк, ошондой бир жакшы ойдо булар кетишет да. Анан кийинкиде келгенде аякка баргандан кийин биз ойлойбуз, ушу Кыргызстан жөнүндө жакшы ой пикири менен кетсе, ал жерге баргандан кийин аларда көп өздөрүнүн ошол жердеги парламентте болобу, башка жерде болобу айтып берет деген ойду айтып атам да. Ошонун арты менен Кыргызстанды дагы бир жогорак, бийигирээк деңгээлге чыгарабыз деген ойду айтып атам да. Өлкөдө интернетти жакшыртуу үчүн Digital Kassa долбоору менен өкмөт эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын 50 миллион акш доллар грант насыя алууну көздөөдү. Макулдашуу долбоорун тармактык комитеттин мүчөлөрү жактырбай артка кайтарды. Анткени 50 миллион доллардын 11 миллиондон ашыгы консультативдик кеңештерге кетери. Техникалык экономикалык негиздемеси жоктугу талкуу учурунда маалым болду. TBI менен болгон келишимге окшоп, Digital Kassa долбоору дагы коррупциянын элементтеринин болушу мүмкүн деген күмөн эл өкүлдөрүнүн пайда болду. Алынуучу 50 миллион доллардын жарымы грант болсо, 25 миллиону 1,6% менен 38 жылга насыя катары берилмекчи. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев билдиргендей, эгер долбоор ишке ашса, айылдарга чейин кабелдүү интернет жетип, ылдамдыгы жакшырат, баасы арзандайт. Ошондой эле интернет жолу деңизге чыгат. Азыркы учурда долбоорго Афганистан жана Кыргыз Республикасы кошулган. Потенциалдуу болуп Казакстан, Өзбекистан, Тажикстан жана Пакистан саналат. Пакистан аркылуу деңизге чыгабыз. Эң көп кабелдер ошо деңиздердин ичинде турат да. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков ишенбөөчүлүгүн билдирип, келишимди колдобой турганын айтты. Буга себеп былтыр калкка интернет жеткирген ишкананын жетекчилеринин коррупциялык ишинин бети ачылганы болду. Аларга козголгон кылмыш иштери дагы кыскарып кеткен. TBI-ны уштап келишкенде, коррупциялык кесепеттерге жол берип, чокуда каратканда. 3 комитет карап чыккан алек заматта. А бүгүн эми суралып баштайт. Бул да ошондой. Суроо жоопто 50 миллион доллардын 11 миллиондон ашыгы консультативдик кызматка кетери маалым болду. Бирок документте 13 миллион доллар деп жазылган. 2 миллион доллар айырма чыкканын депутат катуу сынга алып, мынчалык кымбат консультанттар эмне кеңеш берет деп сурады. Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр 13,5 миллион доллар. Это что такое? Это ошибка, Вахтанг Ильич. Здесь биринчиси За такие ошибки, уважаемый депутат, надо этих людей судить. Общий алып аткан кредитүүсүн 20%-тен ашыгы консультациялык кылганы бул ошол Рыскелдичинович айтып аткандай эле коррупция пахнет уже. Депутат Махабат Мавлянова техникалык экономикалык негиздемеси жок туруп, кантип долбоордун баасы 50 миллион доллар деп чыгарылган деген суроо койду. Өкмөт өкүлү алдын ала техникалык экономикалык негиздеме иштелип жатканын жана баалар да болжолдуу экенин айтты. Ошентип, тармактык комитет бир нече кемчиликтерди белгилөө менен макулдашуу долбоорун кайрадан тактап иштеп чыгууну тапшырды. Үчүнчү компонент санарип экономикасы үчүн жагымдуу шарттарды түзүү 8 миллион 400 жалпысы. Ушул эле Digital Kassa долбоору боюнча макулдашуу бюджет жана финансы комитетинде дагы талкууланды. Мамлекет үчүн пайдалуу мындай проект экен, долбоор экен да. Бирок ушул пайдалуу нерседен кандайдыр бир кишилер өзүнүн жеке чөнтөгүн ойлоп мамлекетке зыян келтирип койбош керек да. Кээ бир ушул кредиттер, мына жогорку кеңештин депутаттары ошол кредиттерди эгерде колдобой баш тартып кое турган болсо, жалпы элге душман болобуз да. Бюджет жана финансы комитетинин депутаттары ар бир айыл сапаттуу интернетке жетсин деген ой менен макулдашууну жактырды. Таластагы жер үйгени качан иштеп баштайт? Кенди иштетүүгө жергиликтүү тургундардын көз карашы кандай? Учурда ишканада эмне иштер жүргүзүлүп жатат? Парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети жер үйгенинде көчмө жыйын өткөрүп, суроолорду жеринде талкуулады. Карьера
на высоте 3800 метров начало его. Комитет мүчөлөрү жер үй кеніндегі Альянс алтын ишканасы жүргүзүп жаткан иштер менен таанышты. Учурда аймакта 17 объекттин курулуш иштери жүргүзүлүп жатыптыр. Мындан сырткары 50 километр жол салынып, электр чубалгылары тартылып бүткөн. Котельня бул 6-9 мегаватт котельня. Бул немеге жылуу берүүчү местный көмүрлөргө иштеген котельня. Полностью перерабатывающий комплекстин объекттерине жылуу берет. Жер үй кенинде алтындан бөлүп алуучу ашыкча деле заттар жок. Ал күмүш менен гана чектелген. Ошондуктан алтынды иштетүүдө зыянсыз ыкмалар колдонулары айтылып келет. Негизи мындай өздөрүнүн технологиялык жагын карап көрсөк, бул баягы цианирование болгону менен бул деген баягы обезвреженный болуп туруп кете турган, зыяны жок боло турган фабрика ЗИФ салынат. Бул ЗИФ болсо салынганда бу жерде эми негизи бөлөк кошулмалардан күмүштөн бөлөк эч нерсе жок, алтын негизи основной. Ошон үчүн бу жерде мындай көп жанакындай мышаяк боло тургандай вредный веществолор жок эсе да. Буга чейин жер үй кенин ачууга жергиликтүү тургундар бир нече жолу нааразычылык акцияларына чыкканы маалым. Бирок түшүндүрүү иштери толук кандуу жүргүзүлүп, учурда нааразы болгон тараптар дээрлик жок дейт район жетекчиси. Мурун баягы жер үй иштебесин, баягы токтотулсун деген сөз жок. Баягы эл деле түшүнүп калды, бул мамлекеттик баягы кызыкчылык, чоң объект күнтөрдөн кийин болуп аткандан кийин жалпысынан эл уже баягы каршылык бир экисинин каршы болушу мүмкүн. Эми ал уже баягы подавляющее большинство деп айта албайбыз. Алтын кен иштеп баштаса талас өнүктүрүү фондуна кенден түшкөн каражаттын 2% бөлүнөт. Ал каражаттар дотацияда отурган аймактардын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Ошо инфраструктурный салыкты 2%. Ошол бизге ушу Талас облусуна түшө турган акча. 2% айтып койгону менен оңой эле, бирок баягы алтын баасы менен эсептелгенде биз да эсептедик, 200 миллион сомдой бер жагы эле баягы мындай бир жылда түшө турган акча туруп атат да. Буга чейин кенди иштетүү укугуна ээ болгон Альянс алтын ишканасына өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет тарабынан айыппул салынган. Анын себеби өз учурунда курулуш иштеринин жүргүзүлбөй жатканы менен байланыштуу болгон. Бирок ишкана өкүлдөрү берилген мөөнөт келерки жылдын февраль айы экенин эске салып, ошол учурга чейин курулуш иштери кечиктирилсе, коюлган айыпты төлөп берерин моюндады. Если мы не укладываемся в сроки, указанные новые, так скажем, 1 марта, да, или 28 февраля, да, вот, то тогда, значит, мы будем выплачивать штрафы, которые предусмотрены нашим лицензионным соглашением по $100 000 ежемесячно. Жер үй алтын кени 2015 жылы аукцион аркылуу сатыкка коюлуп, $100 миллион Альянс алтын ишканасы утуп алган. Маалыматтар боюнча 100 тонна алтын жана 20 тонна күмүш бар. Көлөмү боюнча кумтөрдөн кийинки ири алтын кен болуп эсептелинет. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Конушбаевдагы Суу Самыр айыл аймагына барып, өрөөндөгү 5 мектептин алдыңкы окуучуларына стипендия тапшырып, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына материалдык жардам көрсөтүп келди. Жолукшуда жеткинчектерди изденип билим алууга үндөгөн Тынчтыкбек Конушбаев билим гана бийиктиктерди багынтууга жол ачып, келечекке чырак болуп берерин белгиледи. Быйыл жалпысынан 200-кө жакын отличниктер стипендия алды. Жалпысынан бизде ушул жылына аргандай болуп калат, эми бир 10-15 тегерегинде өйдө төмөн болуп турат да. Бир жылда биз өзүбүздүн бюджеттен 1,5 миллион каралат. Бул биз үчүн өтө бир чоң өзүбүздүн ички дүйнөбүздөн чыгарган белегибиз. Мындан сырткары, депутаттын демеушілігі менен өрөөндөгү 5 мектептин окуучулары арасында акыл орду таймашы дагы өткөрүлүп, анын жеңүүчүлөрү компьютер, телефон жана башка баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. Ошондой эле парламент сүйлөйт радио викторинасынан жеңип, жогорку кеңештин ишмердүүлүгү менен таанышып келген окуучуларга дагы заманбап чөнтүк телефондор ыйгарылды. Ал эми уюштуруучулары Суу Самыр FM радиосунун директору Айзада Калканбекова менен Кожомкул айылында жайгашкан Сапарбек Мырзахматов атындагы орто мектептин мугалими Аида Медетбек кызына акчалай сыйлык тапшырылды. Мен сыйлыкты алып атканы мен
мындан ары да өнүгүшүмө, мындан ары дагы окушума, билим алышыма аябай түрткү берди десем болот. Мен дагы көп кыялдарды кыялданып, көптөгөн максаттарды койдум. Келечекте ушул агайдай болуп, эл керегине жараган адамдардан, инсандардан болсом деген оюм, тилегим күчөйдү десем болот. 15 жылдан ашык вакыттан бери келечек ээлерине кам көрүп, туруктуу демөөрчүлүк кылып келе жаткан Тынчтыкбек Конушбаевке окуучулар менен катар ата-энелер дагы ыраазычылык билдирип, депутаттын жасап жаткан иши көпчүлүккө үлгү экендигин билдиришти. Жакында эле Жети Өгүз районунун Тилекмат айылында Көл калаасынан чыккан Жети акени эскерүүгө арналган иш-чара өткөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Бакчиевдин аракети менен уюштурулган бул иш-чара улуу муундагылар менен анын урпактарынын байланышын бекемдөө, өткөн тарыхтан сабак алып, келечек муундарга калтыруу максатын көздөдү. Жогорку кеңештин депутаттары өкмөттүн Ысык Көл облусу боюнча ыйгарымдуу өкүлү, тарыхчы окумуштуулар баштаган эл адегенде Сарт аке менен Тилекмат акенин Оргочордогу эстелигине гүл коюп таазим этишип, Куран окутушту. Мына ушул аймакта төрөлүп, элге кылган кызматы менен калкка кадыр арткан Тилекмат акени көлөрөөнүнөн чыккан башка акелерди эскерүү иш-чарасы Тилекмат айылындагы маданият үйүндө улантылды. Адегенде мында чогулган элге сөз атасы Тилекмат аке деп аталган чакан документалдык фильм тартууланды. Тилекмат акеге Кокон хандыгынан берген мөөрлөр. Облустун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн айтканына караганда, даанышман акелерибиздин калтырып кеткен акыл насааттарын күнүмдүк иш-аракеттерибизде пайдалансак жаман болбос эле. Ушул акелерде болгон даанышман аксакалдарыбызды, аталарыбызды эскерип, алар жөнүндө даңазалап, жалпы кыргызга дүйнөгө алып барып атабыз да. Мисалы ошонун бирөөсү Жаныбек Бакчиев абабыздын эмилгеси менен Санкт-Петербург шаарындагы жана бюсту Тилекмат акенин коюлуп турганы дагы болуп атат да. Эл депутаты Чыныбай Турсунбеков акелер элдин сынынан өтүп, эң бийик даражага ээ болгон, калктын түбөлүк кадырлоосуна татыктуу болгон инсандар деп белгилөө менен эл башына келген президенттер да элин таштай качып, бозгун болбой, акелердей даражага ээ болсо, атаганат кандай жакшы болот эле деген пикирин билдирди. Жети акеди чоң институт жараткан Ысык Көл элине таасим кылып, мен жети акелердин тарыхына өзгөчө көңүл бурууну суранат элем. Ошол жети акенин тарыхы жазылып, жалпы Кыргыздын элине сабак катары кызмат кылып, биздин урпактарга кызмат кылып, мындан кийин Кыргыздын тарыхында биздин президенттер да жети аке сыяктуу тарых болуп жазылып калсын, акелерге айлансын деп тилек кылат элем. Акелердин даанышмандыгы элин, мамлекеттин сактап калганы да айтылып, заман шартына ылайык акелер институтун кайра жаратуу керек деген да пикирлерге орун берилди. Булар болсо ошо 2-дөө, 3-дөө согушуп атканда кайсы багытка барарын туура тандап алганы. Ал кезде интернет болгон эмес. Эч кандай, мисалы бизге ал акелерге эч ким мисалы кат жазып берген эмес. Булар өзүнүн даанышмандыгы менен, ошо билимдүүлүгү менен, көрөгөчтүгү менен ушуну байкап биздин элибизде сактап калган. Кыргыз элинин сакталып калышында мамлекет катары жашап калуубузда Жети акенин эмгеги эбегейсиз болгонун азыркы тарыхыбыз көрсөтүүдө. Аз элге чоң душмандын кереги жок. Аз элге чоң курал керек. Бул курал сөзү болгон. Азыр Кыргызстандагы көйгөйдүн көп себептери бар. Бирок эң негизги себеби Кыргызстанда сөз арзандап кетти. Айтылуу Тилекмат акенин бюстунун Санкт-Петербургда коюлушу Ысык көлдүктөр үчүн эле эмес, бүтүндөй кыргыз эл үчүн да чоң сыймык болгону Тилекмат айылында өткөн иш-чарада баса белгиленди. Чыңгыз Айтматовдун акенин койгондо, Миң Жылкыев агабыздын Маринский театрга барып акенин койгондо, ушул кыргыз элинин ушундай угулдары бар экен. Мына эми Жаныбек Бакчиев коллегабыз ушул айылдан чыгып барып, ошол жерге Тилекмат акенин айкенин коюп отурат. Ушундай кыргыз элинде адамдар бар экенин ошол жердеги азыр 8 мамлекеттен, андан тышкары кошумча келип аткан жүздөгөн мамлекеттерден келген адамдардын көрүп, ошол аталарыбыздын жанына барып айкелдерин карап атканда, ошолорубуз даңазалап атканы мага чоң сыймык да. Көл кылаасынан чыккан акелерди эскерүүгө арналган иш-чарада акелердин элге кызмат кылуудагы бийик үлгүсү,
Даанышмандыгы, алысты көрө билген көсөмдүгү туурасында кеңири кеп болуп, алардын басып өткөн жолун иликтеп изилдөөгө алуу, акыл насаат осуяттарын кийинки муунга калтыруу боюнча пикирлер ортого салынды. Түркпа жана Азербайжан жазуучулар союзу Азербайжандын борбору Бакуудагы бир көчөгө Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгаруу сунушун кабыл алуу менен президент Илхам Алиевке кайрылуу жолдошту. Бакууда улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган Чыңгыз Айтматовдун досторунун жолугушуусу аталыштагы иш-чара өттү. Аны түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын катчылыгы Азербайжан жазуучулар бирикмеси менен биргелешип уюштурду. Чыңгыз Айтматовдун досторунун жолугушуусуна окумуштуулар, акындар, жазуучулар жана элчилер келди. Улуу калемгер Айтматовдун түрк дүйнөсүндөгү досторунун бири бул Азербайжан жазуучулар бирикмесинин төрагасы, КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгынын ээси Анар Рзаев. Ал Айтматов менен азер эли гана эмес, бүткүл түрк тилдүү мамлекеттердин калкы сыймыктанаарын белгиледи. Сегодня было обращение к нашему президенту о том, чтобы присвоить имя Айтматова одной из улиц Баку и здесь воздвигнуть памятник Айтматову. Улуу жазуучунун досторунун жолугушуусунун жыйынтыгында Түркпа жана Азербайжан жазуучулар союзунун атынан Баку шаарындагы бир көчөгө Чыңгыз Айтматовдун атын ыйгаруу жана анын эстелигин орнотуу сунушу менен президент Илхам Алиевке кайрылуу кабыл алынгандыгы абдан кубандырды. Баку, память Чингиза Тариковича. Чингиз Айтматов – легенда большой литературы. Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк масштабтагы улуу жазуучу, чоң адабияттын легендасы. Азер калкы аны менен сыймыктанып, урматтайт, китептерин сүйүп окушат. Өзүнүн чыгармалары аркылуу кыргыз элинин руханий дүйнөсүн ачып берип, каармандарынын тагдыры аркылуу ар бир окурманга жакындап, Азербайжан элинин жазуучусу боло алды. Айтматовдун чыгармалары бир нече жолу азер тилинде чоң тираж менен жарыкка чыккан, 3 илимий диссертация жазылган. И Азербайжан увидит свой судьба. Ал эми эл аралык түрк маданияты жана мурасы фондунун президенти Гүнай Эфендиева 2004 жылы жазуучу менен Стамбул шаарында өткөн түрк маданият күндөрүндө жолукканын эскерет. Сейчас идут переговоры, мы собираемся выпускать книги Чингиза Айтматова на... Биздин фонд Чыңгыз Айтматовдун китептери жана анын чыгармалары боюнча коюлган спектакльдерди бир канча тилдерге которуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Салтанаттын меймандары, катышуучулары Түркпанын катчылыгынын имаратында ачылган жазуучудун архивдик сүрөттөрүнүн көргөзмөсү менен таанышып, ал тууралуу фильмди көрдү. Ошондой эле улуу инсандын чыгармаларынын мааниси тууралуу сөз болду. Жогорку кеңештин басма сөз кызматыдагы чыгаан жазуучунун чыгармаларын аздектеп, даңазалоонун аракетин көрүүдө. Бул ирет жазуучунун китептерин депутат Табалды Тиллаев Кызыл Жарымай коомунун ыктыярчыларына ыйгарды. Эл өкүлү эстафетаны кимге жолдоду? Кийинки рубрикада сөз болот. Сен жасаган эмгектер ар убакта эл арасында эскерилип айтылып жүрсө, демек сен бул өмүрдө өлгөн жоксуң деген улуу ойду айтып өткөн жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык мааракесин отурлай Жогорку кеңештин басма сөз кызматы уюштурган жазуучунун китептерин жаштар арасында жайылтуу жөрөлгөсү. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Тиллаев Табылды Гапыр ишке келип жеткен мезгили, ал бүгүн карыгартаңдарга жардам берген волонтерлор жаштар менен жолугуп, Айтматов тууралуу өзүнүн ой пикирин билдирип, китептерин тапшырат. Чынын айтканда ошо Чыңгыз Төрөкуловичтун чыгармалары менен чоң ойдук деп айтсам болот. Жаш кезибизден ошол мектепте окугандан баштап ушул кишинин баардык чыгармаларын окуп чыгып, эң мага жакыны ошо эрте келген турналар да. Султанмурат, Мырзайым, ошо сүйүү. Ал жерде эми сүйүүнүдан, анан мамлекетке болгон сүйүүнүдан, үй бүлөгө болгон сүйүүнү жана сабырдуулукту ошол жап-жаш туруп ошол балдар ошо элди багып, элди багайын деп, үй бүлөнү багайын деп, жаштыгына карабай ошол достуктудан бекем туткан убагыттар болот да. Андан сырткары ошол өзүнүн сүйүүнү дагы. Мен ойлойм, азыркы кезде ушул каармандардай адамдар жетишпей турат да. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү коомго.
мен айтат элем, ушундай биздин мына жаш өсүп аткан болочокторубузга ушул тарыхыбызды окутпасак, тарыхыбызды билбесе, биздин ушул жашоого кимдер ушундай кыйын жол менен алып келгенин билбесе, биздин келечегибиз да бүтөм болот да. Сиздерге келгениздин эң негизги себеби сиздер ыктыярсыздар. Сиздер мону окуп, сиздер ушул чыгармаларды, ушул китептерди, ушул насааттарды элибизге дагы даңазалап жеткизет деген ниетте биз сиздерге келдик. Ошол барган үй бүлөлөргө, барган жерлериңиздерде да ушул агабыздын быйыл 90 жылдык болот деп ушул чыгармаларды айтып жеткизет деген ниетте келдик. Эми ушул Айтматовдун китептерин жаштар арасында жайылтуу жөрөлгөсүн сиз кимге өткөрүп бересиз эстафетаны? Мен эстафетаны ошол Жогорку Кеңештин депутаты, СДПК фракциясынын мүчөсү, бюджет жана финанс комитетинин төрагасынын орун басары Кримов Улан Берилбаевичке өткөзүп. Билим берүү жаатындагы жагымдуу кабарлар. Мектепти бүтүп жогорку окуу жайга тапшыра албаган жаштарга шарт түзүлчүдөй. Алдыда жогорку окуу жайларында келишимдин негизинде акы төлөп билим алууга кызыктар абитуриенттердин окуусуна жеңилдетилген субсидия берүү демилгеленүүдө. Алгач бул долбоорго болжол менен 500 студент камтыла турган болсо, бюджеттен аларга кетүүчү чыгым 2 миллион 275 миң сомду түзөт. Пайызы жок мындай насыя берүү ишине мамлекеттик да жеке дагы банктар катыша алат. Ал эми алынган кредитти төлөө жагдайы студент окуусун аяктап ишке орношкон мезгилден тартып жүргүзүлө баштайт. Өткөн жылы мектепти 62 миң окуучу аяктаган. Айрымдары жогорку окуу жайларына өтүп, ал эми көпчүлүгү жетишпеген турмуштун айынан иш издеп ар кай жактарга кетишүүдө. Айрыкча дээринде бар, окуганга ынтызар, бирок колунда жок балдар каражатын айынан жогорку окуу жайларга бара албай калып жатышат. Тагдырдын сыноосубу Айтор билим албай эле Казакстан, Россияга кетип калышууда. Депутаттар алардын көйгөйүн чечүүнүн аракетин көрүүдө. Бул тууралуу депутат Алы Карашев баяндама жасады. Үчүн жеңилдетилген кредиттердин ар кандай банктар бере алат депчи. Алардын ставкасы негизгиси мына Кыргыз Республикасынын улуттук банкы тарабынан белгиленген эсептик ставкадан жогору болбош керек деп. Бүгүнкү күндө бул эсептик ставка 5%ды түзөт, кийинки жылдарда 6% болушу мүмкүн. Ал эми калганын айырмасын, ставканын айырмасын бул мамлекет тарабынан мамлекеттик бюджеттин эсебинен толукталат деген сунушту берип жатабыз да. Карыз келишимдин негизинде банктар аркылуу жүргүзүлүп, жеңилдетилген көрсөткүчтө 5% менен гана берилмекчи. 5%дан жогору эмес алышат дагы, андан кийин окууну бүткөндөн кийин кайтарып беришет, окууну бүткөндөн кийин. Окууну бүтүп, жумушка орношот, анан кайтарып берет деген. Окууну бүткөндөн кийин 5 жылдан кийин кайтарып бере баштайт. Быйыл мектепте бүткөн 500 улан кызга мына ушундай насыя берүү жагы каралууда. Керектөөлөрдү жабуу үчүн талап кылынган сумма 2 миллион 275 миң сом. Суроо талап жогору болсо, бул көрсөткүч дагы жогорулатылмакчы. Белгилей кетүүчү жагдай, өлкө ичинде жогорку окуу жайлардагы контракттык негизде окугандардын орточо эсеп баасы 26 миңден 42 миң сомго чейин деп каралган. Америка Орто Азиялык окуу жайында ал жерде менин билишимче 1 жылдык контракт 400 миң сом түзөт. 400 миң сом түзөт. Сиздер бөлө албайсыздар туурабы? Эгер студент мен билим алам деп атса, сиз мына ушул мамлекеттик окуу жайдан гана билим алгыла ошол жерде 26 миң деп бөлө албайсыздар. Мыйзам бардыгына бирдей иштеш керек туурабы? Ошол менен менин оюмча 2 миллион эмес бир жылда биз бери дегенде бир 300 миллион издешибиз керек болот. Талкууланып жаткан мыйзам долбоорда студенттерден кайрылуулар келип жаткандыктан алардын арыз дооматын эске алуу менен депутат өз сунушун берди. Мен сизге кайрылдым себептемеңдичи, мен баланча айтпай эле коеюн, эртең окуудан колоп жүрбөсүн. Муну медицина факультетинин 5-курсунда билим алып жатам. Азыркы күндө биздин окуу системага өзгөртүү киргизилди. 13 жылга узартты. Башкача айтканда 6 жыл окуу плюс врач общая практика 2 жыл плюс 3,5 жылга чейин клинический ординатура, мен контракттык негизде окуйм. Ошондо мен 13 жыл контракт төлөшүм керек.
Мен эми 35 жашка чыкканга чейин ата-энем контракт төлөп бере албайт. Мен эле эмес, мага окшогон 5000 студент бар. Эл өкүлдөрү тарабынан темелгеленип жаткан мыйзамды өкмөт толук аткарып кетерине күмөнү бар экендигин билдирген депутат өз пикирин мындайча ортого салды. Дүйнөдөгү эң мыкты 20 университетке магистратурага өз күчү менен өтүп, ошол жактан 50% контракттык жеңилдетип алып, 50%ын төлөй албай калып, ошол окууга барбай калгандар бар. Оксфорд болобу, Гарвард болобу, мыкты окуу жайларга өтүп. Биз эми кийин сапаттуу чечим кабыл ала турган мыкты жаңы муунду тарбиялашыбыз керек да. Азыр көрүп атасыңар, мына кошуна Казакстандан министрлердин орун басарларын карагыла, кийин тең ата түзөшө турган жаңы технологиянын, илимдин, билимдин тили менен иштешө турган жаңы муун керек бизге. Талкуудан соң билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуштарды эске алуу менен мыйзамдын концепциясы жактырылды. Ат башыдагы Дыйкан айылындагы ата-энелер эми балдарынын коопсуздугу үчүн кам санабайт. Себеби айылда жаңы мектеп курулуп ишке берилди. Билим уюасынын курулушуна депутат Алмазбек Батырбеков көмөк көрсөтүп, кайрымдуулук фонддордон каржы булагын тапкан. Элет элинин кубанычка бөлөгөн иш-чарадан кабарчыбыз айтып берет. Бүгүн бул чакан айылда майрам. Себеби көптөн күткөн жаңы мектеп ачылып, айыл тургундарынын кубанычы коюнуна батпай турган учуру. Ал эми буга чейинки эскилиги жеткен мектепти тийиштүү кызматтар жараксыз деп, ал жерде билим алууга тыюу салынган. Эскилиги жетип, 2013-жылы толтура алмашкан экен. Ага карабай кирбек чыгып, жайылып, көкчүттанып, ошо окуганга болбой калган. Азыр бул жаңы мектеп мага өтө жакты. Баары жаңы, ичи жылуу парталары жаңы. Ушул курулушту бүткөрүүгө эл аралык Ассанабил кайрымдуулук фондунун 6,5 миллион жана жергиликтүү элдин өздүк салым катары кошкон 1,5 миллион сому пайдаланылды. Бул инвестициянын тартылышына Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Батырбековдун салымы өзгөчө. Маселелерди толук бюджеттен чечкенге мамлекеттин күчү жетпейт. Себеби бюджетибизде 20 миллиардка чейин таңсыздык бар. Акча жетишпегендиктен ушундай социалдык маселелерди көбөйлөрдү чечүүдө кыйынчылык жаратат. Биз ушул социалдык маселелерди чечүүдө ошол эл аралык донорлор деп коебуз, эл аралык фонддорго, мекемелерге кайрылып, кичинеден болсо да ошо көтөрүлгөн көйгөйлөрдү чечкенге аракет жасап. Дыйкан айылындагы муктаждыкты канааттандырган кайрымдуулук фонд буга чейин өлкөнүн ар кайсы айылдарында 36 мектеп тургузуп бергендиги менен жакшы таанымал. Ошондой эле бул донорлор социалдык маданий объектилерге да каржылык колдоо көрсөтүп келет. Биздин негизги эки максат билим берүү менен саламаттыкка кам көрүү. Кыргыз элине Бириккен Араб Эмираттарынан белек. Муну менен катар эле бул айылда мектеп менен кошо бала бакчанын да ачылышы болуп өттү. Келген конокторго жеткинчектер тарабынан уюштурулган концерттик программа тартууланды. Жайыл районунун бир катар айылдарындагы алдыңкы мектеп окуучулары жана үлгүлүү мугалимдер атайын сыйлыктар менен сыйланышты. Мындай салтка айланган демилге депутат Бакирдин Субанбеков тарабынан жыл сайын ишке ашырылып келет. Окуучуларды кызыктырып, стимул берген стипендияны алуучулар жыл санап өсүүдө. Депутат жыл сайын акыркы коңгуроо салтанатын өзү туулуп өскөн жеринде мектеп бүтүрүүчүлөрү менен бирге белгилейт. Себеби салтка айланып калган стипендия тапшыруу аз эми бар. Мен Бакирдин Жамаловичтин стипендиясын 7-чи класстан баштап ала баштадым. Ошол стипендияны алгандан бери жакшы окууга кичине талпынып атам. Буюрса эмки жылда алганга талпынам, отличник болгонго. Мындай стипендия мектеп окуучулары менен гана чектелбейт. Мугалимдер арасында дагы жылдын мыктысы аныкталып, аларга дагы акчалай сыйлыктар тапшырылат. Мен кубанычтамын, биринчи жолу алып атам. Ошо байкеге чоң рахмат. Мисалы мен башталгыч класстын мугалимин, ошого карата окуучуларым аябай жакшы окуганга аракет кылышып, талпынышып окушат. Эки компьютер ала келдим эле. Ошону директор эжебизге тапшырып коелу. Эл өкүлүнүн ар тараптуу жардамына айыл эли ыраазы. Жаштарды дени сак жашоого үндөгөн кадамы алкоого татырлык дейт айыл тургундары. Бул жерде мынакей мектептин жанына спорт комплекс салганга дагы жардам берип атат. Буюрса мынакей спорт комплексинин ачылышына дагы аз күндөр калды. Абдан чоң бизге ийгиликтер келип атат. Себеби дегенде мектепте спорт зал жок болчу, окуучуларыбыз кышында мектептин ичинде, жайында сыртта ойношу. Окуучулар арасында атаандаштыкты түзүп, жакшы окууга үндөгөндө гана келечек ээлерине мыкты кадрлар чыгаары ишенимдүү кадам деп белгилейт депутат. Мисалы ааламга жол айылдан башталат деп баарыбыз тең айылдагы мектепти бүткөнбүз.
Анан эми жана айтып кетпедимби? Бул атаандашуудан ийгиликтер жаралат деп бирин-бири көрүп атаандашып, билими терең миңди жыгат дегендей ушу билимдүү болсун, балдар тартиптүү болсун деп ошон үчүн мектеп окуучуларына көбүрөөк көңүл бурам да мен. Жогорку кеңештин депутаттары Сапат лицейинин бүтүрүүчүлөрүнүн кечесине катышты. Анда эл өкүлү Айнура Осмонова өз сөзүндө эл аралык олимпиадаларда байгелүү орундарга ээ болгон бүтүрүүчүлөр менен сыймыктанаарын билдирип, аларга жаркын келечек каалап, ар бир сабактан алган билимин Кыргызстандын келечеги үчүн жумшоого үндөдү. Өзүнүн жоопкерчилиги болмоюнча адам эч нерсеге жете албайт. Силерге кааларым, ушул билимге ээ болуп, урматсыга ээ болуулар, денсаулыгыңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, ата-энеңердин, мугалимдериңердин ишеничин актайсыңар деп ишенем. Бүтүрүүчүлөр туура кесипти тандаса, келечеги кең болот. Ушун менен көрсөтүү соңуна чыкты. Аны Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Саламатта калыңыздар.